Аялы күйөөсүнө күндө эле мага гүл белек кылыңыз, гүл каалайм, гүл алып келип бериңизчи деп айта берет экен. Негедир аял заты гүлгө жакын, Анан бир күнү дейт, күйөөсү аялынын кыялын орундатмакка барып гүл саткан жерден гүл сатып алды дейт. Аялын алып барды, берди, бирок топурактан үн чыккан жок дейт. Демек, бул дүйнөдөн аялы өтүп кеткенде, анын мүрзөсүнө кабырына алып барган гүл болгон. Ошондуктан гүл бул 8 март же туулган күн деген гана даталарда берилчү бул буюм эмес. Канча күн болсо, ошончо күн гүл бергенге, гүл алганга татыктуу аял заты. Майрам бүгүн эле эмес, 365 күн.